Могу өрнөк участкасында суу чыкпаган 100 гектардан ашык кайра жер турат да. Алыскы Тогуз-Тороо районунда да эл тарабынан бир катар көйгөйлөр көтөрүлдү. Алардын ар бирине президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсатар Сыргабаев жооп берип, жеринде чечилчү маселелерди тийиштүү кызматтарга милдеттендирип да жатты. Бул аймакта да ошол эле жол, тротуар, таза суу, суга суунун жетишсиздиги сыяктуу маселелер айтылды. Эң башкысы жашоочулар тарабынан жыйында көйгөйлөр айтылып эле калбастан, ал качан чечилери жана ким тарабынан колго алынары туурасында дагы кенен маалымат алууга мүмкүнчүлүк жаралды. 2017 жылда мен арыз жазып келип, ушу Тогуз-Тороонун Алия тууралуу көчөсү жобасы болуп барат. Мындайча айтканда Индия болуп барат. Тротуарлар жок. Былтырдан баштап иш жүрө баштады ушул тротуар боюнча, Алия боюнча. Келатканда байкап көрсөңүз, тротуарлар жок. Өзүңүз билесиз, эң биринчи элдин коопсуздугу турат. Техника жок. Элдин коопсуздугу адамдын каны менен жазылган. Ушунун биз арсасынан былтыр кичине жүрүдү, быйыл проект өтүп атат. 2-3 миллион сомго чейин экен. Ороху бак көчөсү. Бүт баары заводго кирип алышкан, тосуп алышкан. Буну текшерип, акча жүзү коюлган. Анан ушуга бир 2 миллион сом да керек экен. Эми сиз келдиңиз, бир мартылык кылып, облус фонддон бир 2 миллион сом бөлүп бериңизчи. 2 миллион акча сурап атабыз, мен жардам берейин. Бул боюнча проектлерди түзүп бизге тапшырсын областык өнүктүрүү фондуна. Муну мен карап, ошо проектин өткөргөнгө жардам берейин. Проект өтсө, ошол айыл өкмөтү тендерге жарыялайт. Кайсы компания уткан болсо, мен акчасын которуп берейин. Бул боюнча мен жардам берем. Аталган райондо жайыт маселеси да курч экендигин айыл тургундары ачык айтып чыгышты. Алардын айтымында жайыттардын көпчүлүгүн жергиликтүүлөрдүн эмес, коңшу райондордун мал чарбалары пайдаланып келет. Бул туура эмес деген жарандар ушул көйгөйдү да чечүүгө көмөктөшүүнү президенттин облустагы өкүлүнөн суранышты. Муну жайыттар боюнча биз Тогуз-Тороодо мынау жайытка бүт келет, өзгөндүкү келет. Сузактыкы келет, Токтогулдуку келет, Жумгалдыкы келет, Акталандыкы келет. Анан биздики жана бул жерде аксакал айтып атпайбы, прививка болбой кетти деп. А тигилердики биздикинен жаман болуп келет. Ал келет дагы так биздин жайыттарга келип конот. Анан мындай чечим чыгып калган экен, жайыт жалпыныкы, алар деле келип коно берсин, силер деле коно берсин дегенде. Мынакей, мен өткөндө Жалал Абадка кетип баратып, бир эле күндө көргөн окуялар мында. Жүздөгөн, миңдеген уйлар, койлор көчүп баратат. Тогуз-Тороо районунда мындан 7 жыл мурда курулушу башталып, бирок аягына чыкпаган мектеп жөнүндө да жүрүп жаткан жыйында сөз козголду. Бизде арал айылында 15-жылы 245 орындык мектеп башталган. Мына 15-жылдан бүгүн 22-жылга чейин 7 жыл болду. Бүгүнкү чейин курулуш бүтпөй турат. Акча маселеси чечилбей, бүгүнкү күндө ошо апрелдин 1-ден баштап иш атат, бир-бирге дайыр иш атат. Дал акчасы чечилбей жатат. Бийликти жылы ошону сиз жардам берип акчасын бөлүп берүүгө жардам берсеңиз. Бул тууралуу маалымат берген жергиликтүү жетекчилер каражат маселеси ушул убакка чейин чечилбей жаткандыгын кабарлашты. Курулуштар жүрүп атат, чын отделкасы мектептин отделкасы жүрүп атат, терезелер коюлган, эшиктер келди коюлуп атат, курулуш жүрүп атат. Каражат маселесин кошумча сураганбыз, 20 миллиондай акча керек. Эгерде каражат чечилсе мектепти бүтүрүүгө керек болсун. Биринчи бүтүрсүн, кошумчасын, анан кийин эсептеп берет бизге. Канча инфляция болду, канча кошумча болду. Анан кийин биз ошол каржы министрлигине жолдоп кошумча акчасын чечип беребиз. Азыр ошол уткан тендерден уткан суммасына бүтүрсүн. Мектепти бүтүрөбүз. Быйыл жумушка бериш керек. Аракет кылабыз. Ошо көзөмөлгө алыңыз, мага маалымат берип жүрүңүз бул боюнча. Бүтүш керек.
Бир нече саатты талап кылган суроо жооп менен коштолгон жыйында айрымдарынын көтөргөн маселелери жеринде чечилсе, көпчүлүгү протоколго түшүрүлүп, жакынкы күндөрдө аларга тийиштүү кызматтар тарабынан жооп да берилмей болду. Президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн айтымында ар бир элдин талабы буйруса жоопсуз калбайт. Маалыматка ылайык, президент Садыр Жапаров өзүнүн ар бир облустардагы өкүлдөрүнө жана Ош, Бишкек шаарларынын мэрлерине бир да аймакты калтырбай, карамагындагы бардык жерде эл менен жолугушууну милдеттендирген. Ал эми анын жыйынтыгы кандай болот, маселелер канчалык деңгээлде чечилет, аны болсо да убакыт көрсөтөт.